Бишкектин четиндеги Акжаржан конушу. Бул конушта өлкөнүн ар тарабынан Борбор калаага жакшы жашоо издеп келгендер турат. Алардын арасында Баткенден Бишкекке үй бүлөсү менен 4 жыл мурун бакубат турмуш курууну көздөп көчүп келген Акмөөр да бар. Ал кезде аруу тилек менен шаарга аттанган Акмөөр көп өтпөй кепе сыяктанган жер тамда жолдошу менен ажырашып, 5 баласы менен жалгыз күн кечирип калаарын ойлогон да эмес. 4 кызды удаа төрөгөндөн кийин, боюндагы 5-си 4 айлык кезинде УЗИ кыз төрөлөт деп көрсөткөндөн кийин үй бүлөгө жарака кеткен. Уулду болгусу келген күйөөсү баарын таштап баса берген. Досторума барсам баары сенде уулуң жок деп жатат депчи деген шылтоо болду да. Менде уулум жок, сен ана кылбайсың. Мындай деген сөздөр көйүп кетти да арадачы. 4-чү кызым төрөлдү, дагы кыз төрөлдү деп баштады. Анан күнүгө ичип келип жаңжал кыла баштады. Бул кыздарың, бул кыз эмес, булар адам эмес, жок кыл деп. Чекеден түртө баштады кыздарымды. Еще 4-чү боюнда алган кийин өзүм бирок ишендим ул төрөшмө, бирок кагым келбеди. Жашагым келбеди да, уже кыздарымды адам эмес дегенден кийин мага оор тийип калды. Акмөөр жолдошу менен мыйзамдуу түрдө ажырашып, сот күйөөсүн ай сайын 6000 сом алимент төлөөгө милдеттендирген. Бирок азыр колуна 1000-2000 сом гана тиет. Жашаган үйүнүн ижара акысы 3000 сом. Жалгыз бой кызына аз да болсо жардам болсун деп, экинчи топтогу майып апасы 4000 сомдук пенсиясын которуп турат. Кээде ага да алымсынбай, узак жол басып, тапкан ташыганын түйүп алып, неберелеринен кабар алганы тез-тез келип турат. Кеши күтөт, жанагыдай жүгүрөт, мен бир жака мына баланы дарыска барсам да чуркашат. Тайнем кел деп, мен буларга алып келишке эме жок. Анан мына той топурдун экин алып келем. Токто. Азыр бартыга бөлүп берем. Мына нан жейт булар азыр. Нан кешик жейт. Дайым эле макарон кылып берем. Китлаптан суй кылып берем. Дайым эле этти бере албайм го. Мындайда гана эт жеп калса жейди. Балам жакшы болсо иштейт элем. Балам менен да. Зорго таптым деп чыдабайм да. Тагдырдын тамашасыбы же догдурдун жаңылыштыгыбы Айтор Акмөөр уул төрөйт. Сагынып жүрүп көргөн баласын Сагынбек деп атайт. Аны уккан күйөөсү Жарашалы деп келет. Ызага уккан Акмөөр кыздарын бала көрбөгөн күйөөсүнө жүрөгү муздап сунушунан баш тартат. Келген, бирок мен өзүм отказ кылгам. Жашабайм депчи. 4 кыз адам эмес көрүп, сен уул төрөлгөндөн кийин жарашам деген болбойт депчи. 4 кызды, убагында 4 кызды имерип жатканда Кудай уул дем берет экен, бирок чыдабайт экен да. Чыдаганда уулам келет экен го. 4 кызым батырбады. Кыз дем адам орда көрүш керек да. Кызам эле адам да. Акмөөрдүн улуу 2 кызы мектепте, калгандары менен өзү үйдө. Балдарына мээримин төккөнү менен кендирди кескен жокчулук Баткенден Бишкекке жетелеген кыялына жеткирбей келет. Ага да кайыл болуп, өзү жетпеген кыялына балдары жетсе экен деген тилекте балдарынын окушуна шарт түзүүгө аракет кылып келет. Эле ошол кыздарыма мектеп кийимди бирини кечиктирсек, биринен алып берип, бирине коюп туруп, бирини алмаштырып алабыз да. Бир пенсиясында бириге алып турсак, бириге коюп турабыз. Хозяинга эми айтып турабыз, бир кичик кечиктирип беребиз, биз форма кылып алайык же мектеп кийим кылып алайык деп айтсак, түшүнөт. Өзүбүздүн үйүбүз болуп, өзүбүз ушулар менен окутуп алып, ушуларды эле тургузуп алсам болду. Өзүм үйүмдө, өзүм балдарым менен жашаган каалайт да. Акмөөр Кыргызстанда аталык милдетин куру намыска алдырган аталардан запкы жеген балдарын жалгыз тарбиялап жаткан жалгызбой энелердин бирөөсү гана. Анын жаш болсо да ойго алдырган көздөрү менен паспорт мүнөзү сырттан караган кишиге көп нерсени үнсүз баяндап турат. Өзү болсо бир гана тагдырдын таш боор сыноосу балдарыма өтпөсө экен деген тилек менен күн кечирип таңда турат.